Салам Супер KG порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн ырчы Кысайкал Кабылова өздүк майрамын белгилеп, жакындарынын курчоосунда өткөрүүдө. Биз сиздерге кызыктуу репортажды тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн 31 октябрда ырчы Кысайкал Кабылова 23 жашка толуп, туулган күнүн шаардагы кафелердин биринде белгиледи. Сайкалдын жалпы досторунан эң биринчи таанышкан ушу Сайкал экөөбүз болгонбуз. Экөөбүздөн кичинекей кезибизден баштап ырдап, чогуу сахнада чогуу-чогоюп, азыр дагы жакшы бир достордун бири болуп келатабыз. Бүгүн мен биринчилерден болуп туулган күн деген ырма Сайкалды алып кирем. Ошол ырымды Сайкалга бүгүн арнап туулган күнү менен ошо биринчилерден болуп. Кечеге ырчынын жакындары, ата-энеси жана чыгармачылыктагы достору келишти. Ушу достордун арасынан эң эле жүрөгү таза, баягы ачык айрым, бардык нерсени бетке айткан, кандай нерсе болсо дагы өзүнүн жумушун баягы эркектик мүнөзү менен жакшы жасаган, мен ишенген досторумдун бири десем жаңылышпайм. Анан Сайкалдын бир жаман мүнөзүн айтып калам өзүнөчү, сен сүйбө дейм да Сайкалдычы. Сен сүйсөң берилип кетесиң деп коем. Анан ошон үчүн азыр Сайкалга сүйүү келсе, чыныгы сүйүү келсин деп тилейм. Мыкты эне, мыкты жар болот, мен ишеничтүү түрдө айта алам. Анткени Сайкалды достордун арасынан эң жакшы билген мен. Туулган күнүң менен досум, көп жаша, өмүрүң узун болсун, сага дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Мен сени жакшы көрөм. Өмүрү узун болсун, эки дүйнө бактылуу болсун, оорубасын. Ар дайым жакшы маанайда жүрсүн, көңүлү чөкпөсүн, кызынын сый-урматын өмүрүнүн аягына чейин көрсүн. Андан соң ырчынын ата-энеси кызын куттуктап, iPhone 13 үлгүсүндөгү уюлдук телефонду белекке беришти. Атыңыздан ушуну тапшырып койгон уруксат этиңиздер. Коробканын ичинде айтпайда болдум эртесин. iPhone 13 куттуу болсун дейдилер. Азыр Айштар менен Айшынын белек ыйгарды. Ал кандай белек болду экен? Ким айтты iPhone 13'tü? Kim айтыштырап эчтен? iPhone 13 Pro Max болчалар болсун. Болчалар болсун. Кызым жөнүндө айта турган болсок, кызым кичинекейинен эле ушул ырга жакын. Негизи биздин үй бүлө өзү ушу ырга жакын, баарыбыз ушул чармачылыкта жүргөнбүз. Ошонун мен себебиненби, ошонун эмеси мененби, кызым ушул мектепте окуп атканда эле ушул ырга жакын болуп, ушул чармачылыкка жакын болуп, кичинекей кезинен ушул чоң сахнага чыгып, ырдап, ошентип жүрүп, ушул даражага жетти дейм да. Ошу атасы айтып өткөндөй эле, кичинекей кезинде эле ушу мектебинде багы эме кичинекей болчу да, мектеби бир аз кичинекей болчу, ошону балдарды чогултуп келип үйдөгү чоңураак залыбызга ошо балдарды бийлетип, ырдатып, ошо кичинекейинен эле ошо өнөргө өтө жакын болуп өскөн. Анан жана чоң-чоң конкурстарга деле биз менен кошо чыгып, ушундай өнөрлөр бар болчу да, ошо кызымдын кичинекейинен чыгармачылыкка жакын экени маалым болуп калган бизге. Кызыма калуу тилек, жана да айтып өттүм, кызым бактылуу гана болсун. Алла Кудайым бардык нерсени берип атат, Аллага чексиз ыраазыбыз, берип атат. Кудайым Аллам ошондон айрыбасын демекчимин. Анан эми кызыма бактылуулук, ден соолук, ушу жерге жеги менен, эли журту менен, тели тең туштары менен аманчылыкта гана жүрсүн деп кааламакчымын. Мен да кызыма тилегеним ушул ар дайым ушул жатсам да, турсам да, бата кылып ушул кызым ушул бактылуу болсо экен, ушул көп неберелер кылса экен деп тилейм. Ошол тилегим ушу ар дайым ушул Кудайдан тилейм, ушул кызым бактылуу болуп, ушул чыгармачылыгын бийик деңгээлге жеткизип, ушул кыргыз элине ушу кызмат кылып жүрсө деген тилектеним да. Эң алгачкы атамдан СМС билдирүү келди. Досторум ошол мен жашаган жакта аябай күтүп мени турган экен, баардыгы анан аябай мага мындай күтүлбөгөн нерсе болду да. Анан ошолор менен бир 3 саат бою тоздук. iPhone 13 сизге күтүүсүздөн болдубу же билчү элеңиз?
жок билчү эмесмин. Мен ичинде ойлогом бир хотя духи болуш керек. Бирок 13 деп ойлогон эмесмин. 12 ал 13, 12 алып берели дегенде да такыр болбой койгом. 11 менен жүргөм да. Жок, азыр хотя бы давайте ремонт кылып алалы, акчага же бир нерсе кылып алалы деп анан 13 алабыз дегенде да 13 аласыңбы дегенде деле сразу жок дегем да. Жок, албагыла. Алсаңар болбойт. Азыр пока эми 13 алам, кийин 14 чыкканда деле алам десем болбой. 13 алып коюшуптур деп ойлор. Мана эң мыкты, жакшы, кичине чыгармачылык адам болгондон кийин неме экен да, кечигишет экен тойго барып, анан ошол кичине бир столун баш болуп атат, ошого кичине маанайым түшүп калды, анан бирок баары келатышыптыр, чалышты. Жакшы. Ата-энеме эмне дейт элем, бардык эле бала ойлойм, ата-энесин баягы ыраазы кылыш керек деп. Алдыга койгон эң чоң максат ушул болуш керек. Мен деле ошонун артынан жүрөм десем болот. Ата-энемди ыраазы кылганга болушунча колуман келишинче аракет кылам, өмүрүмдүн аягына чейин. Ушундай мага өмүрдү бергенине эки адамга аябай ыраазымын. Стоп! Тамга, тамга. Тамга. Так. Siz ne alıp geldinizler? Işkırık alıp geldiniz böyle. Evet, daha bir ışkırık olmuş şu an. Wow, bravo. Yoldaşın şu yerler mi? Adı kim? Dolkunbek. Dolkunbek deyip çıkırınca. Ana, Dolkunbek. Bravo, az gitmey turunuz, Siz gitmey turunuz. Sizde? Istakanda kantım var. Istakan alıp geldim. Istakan, da? Istakan mı? Istakan. Tavasda barda söz görüp başlap durur. Sizlerge olur ya. Sizler ne? Isık çay alıp geldim. Bravo, ısık çay. Sizde? Istakandan ütüp turup da alıp koyuyoruz da biz. Жоқ, сағын мырзаға болады дегендер